нерсе бар, көп адамдар ушул нерсенин бартына жетпейт. Ош мамлекеттик социалдык университети тарабынан уюштурулган азыркы коомдогу жаштардын ыймандуулугунун, адептүүлүгүнүн жана укуктук маданиятынын калыптанышы аттуу илимий практикалык конференцияга кош келипсиздер. Берсеңіздер мен отырып тұрып бүгінгі конференцияның қатысушыларына қайырлы жасасам. Мына баарыбыз жакшы билебиз. Өлкө президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович тарабынан 2017 жыл адеп, ыйман жана маданият жылы деп белгиленди. Бул жарлык бекер жеринен расмий гезиттерде басмаканалардан чыгып жұртчылыкка, коопчулукка тараган жок. Себеби кандай гана мамлекет болбосун, кичинекей мамлекетти же чоң мамлекетти сөзсүз түрдө өзүнүн өнүгүү жолун, өнүгүү перспективаларын кандайдыр бир жылдардын аталышы менен тактап, аныктап алат. Бекеринен адеп, ыймандуулук жана маданият жылы деп аталган жок. Биз, урматтуу жаш достор, өлкөбүздүн социалдык, экономикалык деңгээлин жакшыртуу үчүн, өлкөбүздүн өнүгүшүнө кичинекей болсо да салым кошуу үчүн сөзсүз түрдө биз так сабаттуулукка ээ болушубуз керек. Бүгүнкү биздин илимий конференцияны өткөрүүнүн негизги максаты биз түштүк аймагындагы жалпы эле жогорку окуу жайларынын ортосунда студенттердин ынтымагын, биримдигин бекемдөө аркылуу жаштарды адептүүлүккө тарбиялоону, жаштарды ыймандуулукка чакырууну, ошондой эле укуктук тартипти, укуктук маданияттуулукту орнотууга багытталган иш аракетти жасоонун алкагында уюштуруп жатабыз. Негизинен алганда адептүүлүк, ыймандуулук бул жактардын, башкача айтканда, ар бир адамдын өзүнүн негизги касиети экендиги жалпыбызга маалым. Бул негизинен мамлекеттин гүлдөп өсүшү, өнүгүшү үчүн биз жарандар, жаштар, коомдун ар бир жашоочусу милдеттүү түрдө жоопкерчиликте аракеттенүүбүз шарт. Качан гана ар бир жаран мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон учурда ар кандай мамилени жасоо аркылуу иш аракеттерди жүргүзгөндө гана биз мамлекеттин өнүгүшүнө кичине болсо дагы ар бирибиз салым кошобуз деген ойдомун. Ошол себептүү бүгүнкү конференцияда биз кече программа даярдап отуруп, биздин жогорку окуу жайлардын студент жаштарынын ар бири ыймандуулукту, адептүүлүктү камсыз кылууга кайдыгер карабагандыгын баамдап көрдүк. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар, достор, туугандар, инилер, агалар, эжелер. Мына силердин конференция ушундай бул үчүнчү аймактык студенттер семинар конференциясын ушундай катышуучу болуп турганыма мен абдан сүйүнүп отурам. Деги эле карап көрсөк, биздин убакта бир башкача условиялар бар эле, силердикинде жакшы условиялар экен. Негизи баардыгыбыз мына отурабыз, Кудайга шүгүр, мамлекетибиз бар. Башка уйгур элине окшоп мамлекетибиз жок эмес. Мамлекетибиз бар. Бир гана
мына эми үмүт жаштарда да жаштар силерге условия түзүп атат мамлекет тарабынан. Бир гана силер жакшы окуп, жакшы келечекте жакшы профессионал, адептүү, уймандуу кыздар, жигиттер болуп, ушул биздин келечегибизди кура турган адамдар болсун деп ушундай конференциялар өтүп атат. Мурун мынчалык конференциялар деле аз болчу. Кээде өтчү. Мына ошого окшогон жакшы иш-чараларды биз тегеле өзүм ички иштер башкармалыгы буну биз как алдын алуу, бүт кылмыштуулук, правонарушение, укук бузуучулукту алдын алуу метод катары баалап кетем. Ошого окшогон конференцияларыбыз дагы өтсүн деп тилектешмин. Ишиңерге ийгилик, албын. Силерден жаштар бир эле үмүт, ушул жакшы окуп, жакшы кесипкөй, башка бир болбогон нерселерге аралашпай, ушундай жакшы нерселердин үстүндө жүрсөк, буюрса биздин мамлекетибиз жакшы даражага жетет деп ишенем. Саламатсыздар урматтуу жаш достор, саламатсыздар урматтуу касиеттүү болгон окуу жайдын окутуучу жамааты. Сиздер менен ушундай жаратканга жага турган, инсанга дегеле жага турган аябай кызыктуу теманын үстүндө сүйлөшүп жүз көрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Урматтуу конференция уюштуруучу топ, ушул жерде юридик алып сиздер укук берип жатасыздар, аябай кубанычтамын. Бирок кийинки мен сунуш берген элем кийинки конференцияга. Ушул укук менен милдет баланс болуш керек. Кийинки конференцияда ушул милдеттемени да кошо алсак. Биз бүгүн жаштар демократиялык мамлекетте жашайбыз деп укугубузду айтабыз, бирок эч кимибиз өзүбүздүн милдетибизди мойнубузга албайбыз. Коомчулукта болгон биздин терс таасирибиз. Мен жаман жагын айткан жокмун, бирок бул нерселер бар. Аны мойнубузга алышыбыз керек да. Андан сырткары биздин үлгү болгон ага эжекелерибиз отурат, үлгү болгон агаларыбыз отурат, чоң жылдыздарды тагынып. Урматтуу жаштар, сиздердин астыңыздарда коомдун көзгүсү болгон астыңыздарда жүргөн үлгүсү болгон ага эжекеңиздер бар. Ошолордон сабар калсаңыздар, тарбия алсаңыздар, ошолордун тарбиясынан алып өссөңүздөр. Karış canım karış. Kestim çırak. Görüşlerde anlattık. Üçüncüsü biz kalmayız. Özümüzde bir gösterdiğimiz sözler ağzından alandan prosesi